мага каршы чыккан. Деги ошондо сени дарга астырсам сооп калмак экен. Балкайдагы жок нерселерди айтып, болгондо да тоюмда маанайымды түшүрүп жатканын көрсөм, бир саганга калбай кечирим сура да. Азыр изиңди суут. Изимде суут албай турган болуп калдым. Атай, анткени сиз тапкан акыркы мезгилдерде туюктарга, туңуюкка такап жатасыз. Ошондо токойлорду карызга батып кеткениңизди, андан башка жеңичкен жасап жаткан булуктарыңызды сынай берсем, андан көп. Озуңа карап кеп сал. Көмүскө. Бәр окшойсуң сен өлүшкө. Сыртмактын мойнуна салгыла. Жаны сүйлөгөн дейдини алып барып, зынданга таштагыла. Сиздин ушундай калып себептелиңиз илгери эле белгилүү болгон. Далил керекпи? Мына далил. Өз адамдарыңыз Ажикем, Шумпайыңыз жана Айтбек тайыңыз. Ана айткылачы жарбакерлерим, падышаңар тылган билбей жүргөн булыгын. Эмне деп жатат бул деле өлү бузуку? Кемеңгелерим, силер үчүн, эл үчүн ак кызматымды кылып эле келе атам го. Канча жылдардан бери. Ай. О, тапандын көрөгө частаны. Эч кимге тең элибиз таанышманы. Иниңиздин куулугу, шумдугу ашып түштү. Анын түбүнө жетпесек болбос. Мунун тузагына илинип калбаш үчүн атайын кечинде бул айткан жерге барып, кайдагы бир жөө жомогуна макул болгонбуз. Эми мына бул токулуп алган далилин сизге келип, коноктордун алдында сайрап жатат. Муну азыр жоготуңуз. Бул жеткен 200'дү ар кимге кара санаган ит кетсин бул жерден. Ушундай дегилечи. Ай, көмүскө. Сенин итчилигиң илгери эле атам тирүү кезинде билем. Анткени төрөлгөндөн ушундай ичи таарлыгың, алдың жутумдугуң калбай келет. Азыр сенин көзүңдү куурутат элем, тоюмду бузбайм. Жаның барында такырыңа жогол. Көзүмө ичинчи көрүнмө. Ордомо кирчи болбо. Көмүскө биздин токойдун бардык дарбазы мындан ары жабык. О, элек журтум, алыс жакындан келген конокторум, кемеңгир көсөмдөрүм, эсен бололу. Ар кандай ичине тааруу айланбаган душмандардан алыс бололу. Тапандын токойунун мындан ары кийинки доору алтын доору айлансын. Жаратканым ар дайым бизге ырыскы, насибин чачып турсун. Бакыт, ырыскы, ынтымактын эшиктерин ачып турсун. Токойдогу мына ушул тоюбуз тойго улансын. Ар бириңер бактылуу өмүр сүргүлө. Кийинки көрүшүнгө чейин аман болгула.
Бирөөсү оюнубуз аягына чыкты. Ошол оюнда өздөрүнүн актерлук чеберчиликтерин көрсөткөн баардык атайын курчактардын сүйлөткөн актерлорду бузакка чакырып алалы. Мына ушул Тапан Токойдун башчысы тынччылдык өзүнүн баягы өмүрүн жетекчиликке арнаган көрөгө чалыстан мына ушул Сейитчил кылаасынын абдан бир ыран жигити Жомарттын атайын ролунда чыкты. Жомартка кол чабып коелу. Ичинде көптөн бери мындай кек сактап жүргөн, дайыма ушул сарадайлык кылып жүргөн, ошондой эле бул жерде жакшы бир өзүнүн куулукчулугун ишке ашырайын деп бирок болбой калды. Анда көмүскө арыстан ошо кожоюн инесин чакырып алалы. Бул Мусулманкулдун эң бир жакшы рол болду. Ушул жерде дагазалуу рол деп айтсам болот. Андан кийин Көргөчтүн кеңешчиси андан өзүнүн ушундай зоңкулдаган, заңкылаган жакшы үнү менен бүгүнкү спектакльди көркүнө ачты. Акмат Амин Айып Аксакал чакырып алалы. Анан тойдун тамагы боюнча жоопкер, баштан аяк уюштуруучу Карышкыр Кажыбасовдун ролун Айбала деген жигит абдан жакшы деңгээлде алып чыкты. Элпектенип, тентектенип, баягы баардыгынын көңүлүн бурган кичинекей кенедей жардамчы Койнек Элпектин ролун биздин Алияр деген жигитибиз абдан мыкты деңгээлде алып чыкты. Анан ушул башкы уюштуруучу ушул Алпа тойдо бул тыйын чычкан Тынчыкман ролун сиздерге Азизбек уулу Нурсултан деген мыкты жигит алып чыкты. Эң аягында созолонуп, өзүнүн кыздарын дайыма бул кетпей башкарган, ушул тойдо жакшы кызмат кылуусуна өбөлгө түзүп берген, конокторду тосуп алып жайгаштыруучу Жылан Качкөй эжебиздин ролун мыкты деген Алан деген. Менин оюмча жалпы агайларга, өздөрүнүн классташтарга бул оюн абдан жакты деп ойлойм. Бул өнөрүңөрдү дагы да өркүндөткүлө. Эң негизгиси биз жалпы агайларга, классташтарга жеткирейин деген эң негизги оюбуз. Бул албетте кыргыз адабий тилин өнүктүрүү, ошол эле учурда мыкты ушул сөз чеберчилигибизди, кеп маданиятыбызды өстүрүү. Анан эң негизгиси ушул бүгүнкү алып жаткан билимиңер келечекте жашооңордо керек болоруна тилектешмин. Анан эң аягында бирөөнү унуткан экенбиз. Анткени жөн унутканыбыз жокпуз ал кишини, себеби ушул баштан аяк ушул спектакльде мыкты оюн жаратты. Андан сырткары куулугу менен, шумдугу менен эң аягында Тапанды куткарып калды. Ошон үчүн ошол эң аягында ушул сюрприз кылып сиздерге Түлкүнүн ролун жараткан, эң мыкты деңгээлде алып чыккан, Шумпайдын ролун аткарган Ибрагим деген жигитти чакырып алдым. Баарыңарга рахмат. Анан агайлардан тилек болсо күтөлү. Азыр сиздерге ушул жерден ысыгында, чокту ысыгында бастайт. Жакшы пикирин айтып Данияр ага өзүңүз сүйлөп коюңуз. Келиңиз. Жомарт, канаттуу сөз болду. Негизи бүгүнкү сабак боюнча айта турган болсок, мен ойлоп аткам баягы сабак Токойдогу тойду аталган себептен баягы эмне болот экен, мындайча айтканда алдын ала түшүндүк, билдик. Бирок мынчалык баягы көркөм, ушунчалык деңгээлде жогорку деңгээлде өтөт деп чындап күткөн эмесмин. Биринчиден агай ушул ишти уюштурган, сабактын жүрүшүн алып барган, баардыгын баштан аяк көзөмөлдөп турган мындайча айтканда режиссер болгон сизге чоң рахмат. Экинчиден ушундай эле баягы сиздин ак эмгегиңизди, алар ишиңизди, мээнетиңизди актайында ошого салым кошкон, жогорку деңгээлде аткарып, ушул сиздин ишиңизге бир тамчы болсо дагы жардам берип аткан ушул 8-В класстын балдарына, катышкан актерлорго, андан тышкары ушул сабак жакшы болсо экен деп ниет кылып аткан, ушул жерде окуп отурган көрүүчү окуучуларга дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Биз эмне дейбиз? Биздин негизги каалообуз бир нерсе болот атагай. Баягы кыргыз тили дегенде туура сиз айтып атасыз, баягы кеп маданиятын өнүктүрүү жана башка туура ушул нерселер, ушундай театралдык уюштурулган сабактар кыргыз тилин өнүктүрүүгө, анын ичинде кут билимдин негизги максатына жетүүгө дагы бир кадам алдыга таштадык деп ойлоп атам. Мындан ары дагы ушундай сабактарды көп кылышыңызга жана ушул сабактардан башка мугалимдер дагы биз дагы бир өзүбүзгө пайдалуу нерселер дагы ушундай нерселер, идеяларды кошконго буюрса кадам таштайлы деген ойдомун. Сабагыңыздар үчүн чоң рахмат. Жалпыңыздарга рахмат. Ишиңиздер ийгилик.
калды мен. Келтіріп Жок, мен бардык айткан Балаларга дем бериңиз. Балаларга дем бергиле. Мен астырып 8 бой классын активдүү класс экен. Мен жалгыз гана окуу жагында эмес, спорттук мелдештер болсун жана башка жагында экен. Мен жылдын башында гана байкагам. Дээрлик бүгүнкү күндө өзүңөр билесиздер. Көпчүлүк аны менен биргеликте ушул биздин жакшы ар бир класста өткөргөн ачык сабактардын эң мындай сапаттуулары, эң кызыктуулары сөзсүз түрдө силер менен өткөрүлөт. Мен бүгүнкү сабак спектакльге дагы бир жолу өтө жогорку баамды берем. Сөздүн ачыгы ушул күнгө чейин мен 15 жылдан бери мугалим болсо да, бирок биринчи жолу сабакты спектакль түрүндө болуп атканын биринчи жолу көрүп атам. Демек, бул дегендик мен ойлоп атам биринчи кезекте силерге окуучулар өзүңөргө жактыбы? Мен ойлоп атам силерге биринчи кезекте жакты. Ошондуктан демек сабактарыбызды ушундай өткөрсөк болот экен да дегендикке келип атат да. Бул силер үчүн дагы, биз үчүн дагы мугалимдер үчүн. Мен ошон үчүн Нурислам агайга ушул сабакты ушундай формада башкача кылып, силерге кызыктуу аркылуу өткөргөн үчүн мен Нурислам агайга өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем.